Баткен облысында Якин инкар кыймылынын 15 мүчөсү көз карашынан өз эрки менен баш тартты. Баткен облысында Якин инкар кыймылынын 15 мүчөсү туура эмес диний агымдын идеологиясынан өз ыктыяры менен баш тартты. Алар Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнө кайрылып, мындан ары бул кыймылга тиешеси жок экенин билдиришти. Муфтияттын аймактагы өкүлү Нуридин Ажы Мамасабиров аларды кабыл алып, маектешип жана казияттын ишмердүүлүгү менен тааныштырды. Жолугушууда адашкан агымдарга кошулуу мыйзамга жана ислам дининин принциптерине каршы экенин баса белгиленди. Анан ошол өзүңүздөр бир тааныштырып, анан эмне максатта бул биздин казиятка келдиңиздер? Ошо баал мурун эми кичине адепсиздиктер болду, эми муфтият менен кичине түшүнбөстүктөр болду. Баардыгыбыз мындайча айтканда кайттык дегенде биргеликте эми иштейбиз. Бул инкар якын жамаатынан ошондо толук баш тартып атасыздарбы? Бардыгыңыздар. Кайттык деп кечирим сурап ушундай эме кылдык да, чечим чыгардык. Биргеликте иштесек деп. Азирети муфтий бизди жетектейт. Муфтияттын өзүнүн кызматкерлеринен сырткары аалымдар кеңешинин мүчөлөрү дегендер бар. Алардын саны 25 кишиден турат. Аалымдар кеңешинин мүчөлөрү Кыймылдын мурдагы мүчөлөрү Якин инкар идеологиясынын туура эмес экенине ынанганын айтып, салттуу ханафи мазхабы жана матруид акыйдасы негизинде мусулманчылыгын улантууга ниеттерин. Жыйындан соң кыймылдан баш тарткандар Баткен районунда, Кадамжай районунун Учкоргон айылынын Борбордук мечитинде жана Кызылкая шаардык Борбордук мечитинде жергиликтүү элдин алдында дагы бир жолу туура эмес агымдан баш тартканын тастыктап, кечирим сурашты. Бизди ээрчибеңиздер. Алдыңкыларды ээрчиңиздер. Алдыңкылар кандай болгон? Ошолорду ээрчиңиздер. Ошо муфтиятка баш ийип, ошо Кыргызстандын мыйзамы деңгээлде иш алып барганга иншалла даярбыз. Ошо канча туура эмес кылган болсок, ушу жамааттын алдында кечирим сурайбыз, жана тооба кылабыз. Өзүм көп кемчиликтер кетирген болсок, кимге туура эмес сөздөр сүйлөгөн болсок, кечирим сурайбыз. Биздин ушул азыркы учурдагы ошол башкарып аткан бардык туугандарыбыз менен биргеликте болушту каалайбыз ошол нерсени. Ошо атайын казы дамланын алдыга келип туруп, алдыдан зыярат кылып, ушул биз кайттык, кечирим сурайбыз деп зыярат кылып келдик иншалла. Белгилей кетсек, буга чейин да Баткен облусунда тыюу салынган диний агымдардан баш тарткан фактылар катталган. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын Баткен облусундагы өкүлүнүн орун басары Муса Ажы Жолдошов Кыргыз Республикасынын мыйзамында уруксат берилген шарият жолун карманууга чакырды. Туура эмес экендигин мойнуна алгандыгын азыр биз ошол ишараны кылып бүттүк. Кудайга шүгүр, ошол 4 адам ушинтип келип кетишти. Урматтуу мекендештер, иншалла баардыгыбызга ушул өзүбүздүн салттуу ислам болгон ханафи мазхабынын матбук акыйдасыны бекем карманган Кудайдан баарыбызга насип кылган болсун.